Жалындуу өмүрдөн бир келип кеткени, жарыктын жылтылдап бир күйүп өчкөнү, жашкайындын бүрдөп, бирок бир күнү кыйылганы. Бул закон ченемдүү көрүнүш. Деген менен жүрөктө баары бир өксүктү пайда кылат. Өмүр барагынын бир бет экинчисине алмашканча, көздөн учкан өмүрлөр канча. Биз да бүгүн жаралып, эртең кетчү жандарбыз. Ал эми андан мурун жаныбыздагы жакындардын, санаалаш достордун, замандаш ага эжейлерибиздин арабыздан узап кеткени көбүрөөк күйүк тарттырат. Бул берүү агартуу тармагындагы ак кызмат өтөп, Ош мамлекеттик педагогика университетинин бүгүнкүдөй өнүгүүсүнө салым кошуп, өтсө да өлбөс эмгек жараткан, кечээ бар да бүгүн жок ардактуу окутуучуларыбызга арналат. Шерматова Назира Толоновна 1959 жылы 25 февралда Кара Суу районуна караштуу Шарк айылында төрөлгөн. Бала кезинен жайдары, ачык, уюштургуч мүнөзгө ээ болуп, өзүн ар дайым активдүү алып жүргөн кыз болгон. Окуу жайда 1979 жылы эмгек жолун баштаган. Анын кесиптештери Назира биздин ынтымагыбызды, достугубузду бекемдеген, баарыбызды бир жүрөгүнө батырган кеңпейил аял болгон деп эскеришин. Назира кандайсың деп суноо кылсам, жакшы болуп калдым, мына карасаң басып калдым, кухняга чейин басып барып, неберелериме тамак жасап берип атам десе, биз дагы ишендик да, келет деп. Жана бул Кудайдын иши экен, мына өткөнүнө дагы жылайланып. Кесиби психология багыты боюнча окутуучу болгондуктан адамдар менен тез тил табышып кете алганда жайы бар эле. Өз билимин өркүндөтүүнүн үстүндө тынымсыз иштеп, бир канча сыйлыктардын ээси болуп, Казакстан, Россия жергелеринде конференция семинарларга катышып келген. Үй бүлөдө жалгыз уулун тарбиялап өстүргөн. Өмүрүнүн күлүсү болуп, ушул жылдын 18 январында узакка созулган оорудан улам каза болду. Адамды баягы өлгөндөн кийин жакшы сапаттары ан сайын көрүнөт экен да. Ага чейин жакшы болсо деле, бирок ошончолук ушундай жакшы эле деп жаныбызда жүргөн үчүнбү, кыскасы өлгөндөн кийин аябай досторго сезилди, аябай жакшы адам эле, билимдүү эле, иште дагы, ишине дагы так эле, үй бүлөсүнө да бекем эле. Нарын обласына караштуу Минкуш шаарында 1960 жылы 5 мартта дүнүйөгө келген. Каныбек экөөбүз музыкалык факультет чогуу калдык, чогуу окудук. Чогуу окуп, хордо чогуу жүрдүк, хордордадык, эстрадалык жанр, жаз майрамдарында чогурдап чогуу жүрдүк. Анан 1984 жылы ол Каныбек Оразалиев окууну ийгиликтүү аяктап, онда илгери биздин Ош мамлекеттик педагогика университетибиз Ош педагогикалык училищеси эле. Ал направление ушул Ош педагогика училищесине келип 84 жылы эмгектенип атканда, 87 жылы мен окууну бүтүп, мен дагы Ош педагогика училищесине келип, чогуу окуп, анан кайра чогуу иштеп калдык. Кырк кыздан урмаспа бойноочу кыздар тобун түзүп, аларга дирижерлук кылган Каныбек Оразалиев 1984-2016 жылдары ОШМПда эмгектенген. Агайдын сыймыктанчу жагы ал Кыргызстан боюнча урмаспаптык кылдаттык менен жогорку чеберчиликти ойногон жигиттердин катарын толуктачу. Назик, Мурас эстрадалык топторунда урмаспапты ойноп, беришти баштаса аягына чейин чыгарган анын эң жакшы сапатынын бири эле деп замандашы ал менен бирге жүргөндөгү окуялардан эскерип өттү. Музыкалык факультетти, оркестрди Анатолий Ильич деген агай жетекчиси эле. Анатолий Ильич агай пенсияга чыгып оруп калганга байланыштуу
Онда биздин Байман Калыч музыкалык факультеттин заведующий эле. Байман Калыч Анатольевич пенсияга кеткенге байланыштуу Каныбекти ошол оркестрге жетекчи болуп дайындайт. Бирок бул жерде эң кызык нерсеси Анатолий Ильич только орус кыздарга үйлөнмө аспаптарды үйрөткөн. Кыргыз кыздарды алган эмес. Байман Калычтын сунушу менен Каныбек Оразалиев 40 кыз үйлөнмө аспаптарыны жалаң кыргыз кыздарынан түзгөн. Ошентип Каныбек Оразалиев 40 кыз үйлөнмө аспаптарыны кыйла жыл жетектеп, шаардык, областтык конкурстарда белгилүү орундарды, сыйлыктарды алып жүрдү. Дагы алдына койгон көп максаттар бар эле. Эми ушу турмуш экен, жашоо экен, ошо айттым го. Узак орундан кийин ушу көп пландары ишке ашпай калды. Бир 1967 жылы окуу жайга келген жаңы кызматкерлердин катарын Светлана Моисеева да толуктайт. Ал 1940 жылы 22 июлда Бишкек шаарында жарык дүйнөгө келген. Ал өзүнүн ишмердүүлүгүнүн натыйжасы менен СССРдин, Кыргызстандын билим берүүсүнүн отличниги сыйлыктарына татыган. Кесиптештеринин туулган күнүндө ар дайым сумкасына таттуу сала келип, баарынын көңүлүн ала билген жумшак мүнөздүү эжеке болгон. Студенттердин жүрөгүнө катуу тийбеген эң жакшы, эң жумшак мугалим болчу да. Анан ошондо ким жакшы мугалим деп анкета алганыбызда дагы Светлана Михайловнаны биринчи жазат болчу. Ошондуктан үлгү аларлык жактары аябай көп болчу. Биз дайыма ар күн сайын эскеребиз Светлана Михайловнанын баскан турганы деп. Анан кийин туулган күндөрүбүз болгондо сөзсүз түрдө бир шоколадты көтөрүп келип, ана туулган күндөрүбүздү куттуктап койчу. Ушул жагын биз дайыма ар бирибизге жасаган мамилеси, бирдей жасаган мамилеси боюнча дайыма эскеребиз да. Бул үлгү аларлык жактары, жүрүш турушу көп болчу экен. Эң көп иштеген педагог катары биз ар убак сыйлайбыз, жүрөгүбүздүн төрүндө кармайбыз, жакшы жактарын дайыма эскертебиз, эскеребиз. Ошондуктан бул эжеке биздин жүрөгүбүздө түбөлүк сактала турган эжеке болуп эсептелет. Кийинки муундарга дагы биз өзүбүздүн ушул эжекебиз жөнүндө дайыма эскерип айтып турабыз. Бул чыгарманын обону окуу жайда 39 жыл эмгектенген таланттуу музыка мугалими Бекмамат Бадыкеевке таандык. Ал 1942 жылы жаз айында жарык дүйнөгө келген. Табиятынан таланттуу, ушкубоз, чыгармачыл адам болгон. Бекмамат агай эми адамгерчиликтүү, жакшы агай эле. Көптөгөн обондорун жаратып, элге сиңген обондору бар. Телмирбечи, кимдерге экен, келе бериңиз, дайының барбы деген ырларын элдин бардыгы билет да. Бекмамат агай комузду катыра ойноп, көптөгөн көөлөрдү аткарчу. Көбүн эсе талааларда эргүү келип, бир топ обондорду жаратаарын айтчу экен. Анын чыгарган чыгармалары элге бат эле сиңип, дээрлик ошол кездеги жашкары дебей, баары кыңылда урдап, азыр дагы обондору унутулбай аткарылып жүргөнүн шакирт айтат. Ырдаганды мен Бекмамат агайдан үйрөндүм да. Онда эмелерге барганда, пактага барганда талада. Анан мына жер мындай ырда, мына жер мындай ырда деп Бекмамат агай мага көп нерселерди үйрөттү. Анан ушу жөнөкөй киши эле да. Бирөөгө жамандыгы жок. Бирөө менен урушканын көргөн жокмун мен ушу кишинин. Дайым күлүп жайнап, ырдаганда сахнага чыгып ырдайт эле. 8 март Бекмамат агайдын ырысыз өтүшмөс эле да.
Устатынын ырларын дымактуу аткарып жаткан Алмамбет агай, мен ырдаганды Бекмамат агайымдан үйрөнгөм. Менин талантымды ачкан адам дал ушул инсан деп эскерет. Байраштын бир өзгөчөлүгү бар эле. Ачык айрым тарсылдаган. Эмне болсо да бетке айтып коюп, анан кийин кээде бир бала кыялдык, мындай бир оюн, тамаша ушундайды дагы жакшы көргөн. Анан кийин сабакка жоопкерчилиги, сабакка кандай иш болсо да жоопкерчилиги өтө жогору эле да, сабактарга даярданып келип, анан ал студенттерге мамилеси, студенттерге бир жагынан мугалим, бир жагынан эне катары мамиле жасачу. Эл агартуунун мыктысы Токтокунова Майраш, өз аты Венера. 1956 жылы 1 майда Каракулжа районунда төрөлгөн. Үй бүлөдө бир уул, бир кыздын энесели. Айтканына кайра тартпаган, чындыкты бетке айткан, өзгөчө тазалыкты сүйгөн жан болгон. 1982-2018 жылдар арасында ошемпуда кызмат өтөп студенттерге кыргыз тили жана адабиятынан сабак берчү. Мындай сыртынан караганда Майрашты анчалык деп эч ким ойлобойт эле, бирок бала үчүн тим эле жанын берет эле. Студенттерге үстүнө түшө калып, ушундай бир ачка болсо нанын да берип, колунда тыйыны болсо берип, анан мына билим алууга ынтылган студенттерге колунан келишинче берип, алдыга сүйрөп, мисалы өткөндө бирөө мага WhatsApp'ка жазыптыр. Майраш эже өтүп кеткен турбайбы, мен окуп алып аябай ыйладым деп. Ушундай биздин жүрөгүбүзгө сүртүп кеткен жакшы жактары гана эсибизде калды. Жаман деп айтууга эч нерсе таппайсың. Өмүрүнүн акырына чейин акыл эси, өзүн кармаган ошончо баягы жанын кейиктен урушуна да чыдай, өзүнүн кармаганы акыл эси баягы ойдон ушундай өзүн бекем кармап, анан ушу кетүүгө моюн сунуп эле калды. Билим берүүдө дасыккан мугалим талыкпай өзүнүн үстүндө иштеп, качан караба кетебиз деп маалымат топтоп, билгеним мол болсо да мен билем деп тош какпаган, жөнөкөй мүнөздө өзүн артынган Кошназаров Мамат Кабыл агай. Бир убакта ушул окуу жайда иштеген ардактуу инсан болгон. Анын артында эскерчү инсандар көбүн эсе агайдын жумшак мүнөзү менен ак көңүлдүүлүгүнө баа беришет. Мамат Кабыл агай бул өзүнүн жеке билими менен жаштарга көп талим тарбия берди. Ал дасыккан педагог болчу. Бир нече археологиялык казууларга дагы чыккан, студенттерге таштагы петроглифтер менен иштөөдү үйрөткөн, өзүнүн билим тажрыйбасы өтө кенен болчу. Кээ бирде күйүнүп айткан жерлери бар эле да. Азыркы жаштарда, кээ бир кесиптештерде ушул болбогон нерсени адаштырды, уят кылды деген учурлары дагы болгон да. Кабыл агай, биз Кабыл агай деп коет элек. Агай өтө жөнөкөй инсан болчу. Бирөөгө зыяны тийген эмес. Баягы кой оозунан чоолбайт деген сөз бар кыргызда. Ошондой агай эле. Акыркы жылдары
көбүнчө ден соолугуна байланыштуу зрениясын начарлап, тиги бул жака барганда машинанын жанына мени отургузуп алып, ошо чогуу барчубуз да. Агайды өтүп кетет деп эч ким ойлогон эмес. Мага жөнөкөйлүгү, баардыгы менен мамиле кылганын себеби дагы ал жөнөкөй эле нерсе да. Өзү кожокеленге инилерине картошка эктирет эле да. Анан ошол картошкадан дарысы жок, бизге дагы алып кеп берчи десек, ошол үйүнө эккен картошкасынан дагы бизге алып кеп берет эле бир мешоктон. Мына картошка дары жебегенден алып келип койдум деп. Эми бул базарда деле бар го. Ушундай мамилеге жакшы, жашы чоң болсо дагы ушундай ак көңүл киши болгондон. Кабыл агайдын бул дүйнөдөн көзү кандай шартта, эмне себептен өткөнүн көпчүлүгү билишпейт. Себеби агай соңку жылдары үй бүлөсү Россия жиргесине кетип, өзү жалгыз жашап, көбүн эсе жалгызсырап калганын айтышат. Кезинде бул пианинода Салимбай Айдаров кол ойнотуп, көптөгөн ырларды жазып, огондорду чыгарган. Дээринин боорукерчен болуп, кесиптештер арасында эң тамашакөй адам болгон. Окуу жайга 20 жылдан ашык эмгегин арнаган агай Өзгөн районунун колуну болот. Университетте өткөн ар бир маданий иш-чарада агайдын үнү жана ыры жаңырып турган. Ал тургай ар майрамда кесиптештерине арнап тамашалуу шарштарды да жазчу экен. Аябай боорукер болчу. Боорукер бирөө үчүн жасайм деген ишти аябай акырына чейин чыгарчу. Анан кийин аябай тамашакөй болчу. Тамашакөй майрамдарда жалаң эле агайларга эжекелери шарш жазат эле. Эми шаршта мындай тамаша иретинде куйкун сөз менен биздин окуу жайыбыздын баягы райканы деп койсок дагы болот да. Мен ойлойм, биздин окуу жайга кошкон салымы эң негизи биз эми Союздан бөлүнгөндөн кийин кыргыз жырларды тандап, балдардагы кыргыз жырларды тандап үйрөтүп, аспапта ойнотуу максатында, анан ошол маалда кыргыз жырларды таба албай кыйналдык биз. Протоколдоштуруп, бостон куулуп, азыркы айтып өткөнүм Бадикеев агай, ушу Салимбай Айдаровдун ырлар жыйнагы чыгып, анан ошону биз окуу куралы катары пайдаландык. Мен ойлойм, бул окуу жайга балдар үчүн кошкон салымы өтө чоң деп ойлойм. Биз дайым эле 70 жыл орус ырларын ырдап келдик. Анан ушул агайын ушундай бир окуу жайдын окуу процесси үчүн жакшы эле жардам кылды. Анан өзү фортепианодон оюн жаратып, эл кетсе деле ал кетпей кала берчү ушул жерде. Көрсө ал өзүнүн үстүнөн иштеп жүргөн кез экен. Айшанын айта турган көп кырдуу окуу жайга жасаган салымы деле көп. Концерттер болсо, бир окуу жайдын даталуу күндөрүндө мероприятиялар болсо, постоянно ошо биринчи катышат эле, жүгүрүп, ооз комузун унутуп калып, үйүнө такси менен барып, кайра келип, окуу жай үчүн чындап күйүп ушкан болчу. Жакшы адамдын өмүрү кыска дейбизби? Бир көчөдө эле бир студенттин буту жыртылып калса, ошого жүгүрүп, даже тапочка алып берейин деп жүгүрүп турат эле.
анын өзгөчөлүгү ачык болчу. Бир нерсе жаңылыкты же жаңы нерсе болсо биринчи үйрөнүп жетип келчү. Мен муну үйрөнүп келдим десе, койчу десең уже 2-3 күндөн кийин биз андан жүгүрүп сурайт элек. Айша ошону айтып койчу, кайталап койчу, ошо жаңылыгыңды бизге берчи деп. Анан таамай бетиң айтат эле. Мындай ичине сактап калбайт эле. Таарынчысын бир нерсе туура эмес жасап калсаң, жөн эле бетиң эле айтчу. Капа болбо дос, мындай эле деп. Анан кадыр баркка ээ болчу. Бир институт, ошондо колледж, педучилища мезгил иштедик биз. Бир ошо иши болсо жүгүрүп эртең менен кечүүгү деген жок болчу бизде, таптакыр. Ошо ответственность, жоопкерчиликтүү аябай болчу. Анан мугалимдердин арасында аябай шайыр эле. Ал турган жер биз кээде бир эс алуу жайына барып калат элек, ошо даже бир физ кабинетке киргенде кат-кырк чыгып калчу. Бардыгын гүлдүрөт эле, естественно гүлдүрүп, шайыр жүрөт эле, оптимистка болчу, турмушка көз карашы жакшы эле. 12 күнү мен улам эле телефон чалсам албайт. Ол күнү эртең менен сүйлөшкөнбүз. Ширин биякта аябай жаман болуп атат, түрүсү укмуш болуп атат. Биз качып кеттик, тиги адыр жака. Ошо кошуналар менен качтык деген. Анан эле ошо күнү эле түштөн кийин телефон албай калды. Албайт. Улам сообщение жазам, мен ой жоксуң го десем, саат 5 менен 6-нын ортосунда өлдү Гитлер капут деген сообщение келди мага. Көзү ошо балдар экен да, өлтүргөн балдар ошондо. Ишенбедим деле, анан эле бир аздан 1 сааттан кийин уже кабар келип калды. Ал үйүнө качып барып, кайра анан дагы мага айтып атпайбы, сен кетпейсиңби, Айша бери келер, сен аякта эмне отурасың десем, могу кошунанын бир той кыла турган бейбечара эле, ошол бир букасын байлап койду, ошону караганча үйдө эле турайынчы деп атпайбы, ошо кошунасын өзүбек тууганынын букасын неме кылып атпайбы, кайтарып атпайбы, той кылат эле, ошону союп кетпесин же алып кетпесин деп. Ушунчалык бирөөгө боорукер, өтө эле адамгерчилиги боорукер эле да. 2010 жылы улуттар аралык жаңжалдашуунун кесепетине Мамасакова Айша жекебиз да кабылган. Апаат күнү жанын сактап качкандын ордунда үйүндө жалгыз өзү, өзбек улутундагы кошунасынын жалгыз оюн кайтарып отуруп, ырайымсыз адамдардын курмандыгына дуушар болгон. Ошондогу жалбырттап отто жанган үйлөрдүн катарында Айша жекенин да үйү бар эле. Үй менен бирге жаны күйүп, күлгө айланган. Канчалаган өмүрлөр өтсө да, ушундай ажарына ай уялаган ардактуу аялды өлүмгө кантип кыясың? Армандап, жанынын урматына зыярат кылгандан башка айла жок. Кеткен адамдар жөнүндө жакшы сөз сүйлөнүш керек, же эчтеке айтылбаш керек деген сөз бар да. Мурат Акунов бизден эрте өтүп кетти, бизде 20 жылдан ашык иштеди. 20 жылдан ашык иштегенин ичинде ушу жөнөкөй мугалимден жүрүп, илимий даражасы бар, доцент наамына чейин жеткен, ошол даражага жетти. Зымырат Смадиярова да чыгармачыл, чоң масштабтагы концерттерде мукам үнү менен номерлерди аткарып, дайыма жаңа адабияттарды таап, алдыңкы методикаларды издеп, өз ишинде да колдончу. Жаңычыл окутуучу эле, дайыма жаңы колдонмолорду изилдеп, талапчыл, ишине да, сөзүнө да так мугалим болгон. Анын 32 жылдык өмүрүнүн эң бир сонун эмгектери окуу жайда жаралган. Зымырат Акунов ошо өмүрүнүн аягына чейин бизге биздин окуу жайдын патриоту катарында жүрдү. Биздин окуу жайды бөлөк жактарда ошо дайыма жакшы жагынан көрсөтүп, кемчилигибизди болсо анча-мынча ошол кемчиликтерди өтө оркойтуп көрсөтпөй, ошол оңоло турган жагы бар, мындай деп себептерин жакшынакай коюп, аларга дагы ошондой сөздөрдү айтып аткандарга да ынандырып, аларды ишендирип, ушундай деңгээлде далилдеп берчү. Атактуу оончулардын дагы көп мыкты оондорун Зымырат Акуновго ийгиликтүү,
ийине жеткизе аткарып ырдап жүрдү. Чоң концерттерде ырдап жүргөн. Бизге как мыкты жеке ырдоо сабагынан берген эжекебиз катары эсте калды, эсибизде турат дагы эле. Анын эмгектерин биз унутпайбыз. Ал калтырып кеткен жанагындай өзүнүн андай принципиалдуу өзүнүн ишине так, бекем, анан кийин өзүнүн ишин билген адис катары студенттердин арасында дайыма абройлуу эжеке болчу. Кабыры дайым жарык болуп турсун. Ошо биз ал эжекени дайыма эсибизден чыгарбай сактап турабыз. Бекибаев Капар 1945-жылы 7 майда Кара Суу районунда төрөлүп, 1980-2012 жылдар аралыгында окуу жайда кызмат кылган. Жамаат арасында башкаларда мүнөзүнүн катыктыгы, өзүнчүлдүгү жана купуялыгы менен айырмаланып турар эле. Ар бир адам менен тил табышып сүйлөшүп кете берүү агайдын сапатына туура келчү эмес. Сен кандай болсоң, ошондой сын айтып, чындыктан тайбаган инсан болгон. Бирөөгө өтө жакшы сын берет эле. Өтө жакшы сын берип, ошо Турсун Абжаловичка бир айткан сөз эсимде. Ошондо Турсун Абжалович комсомолдо иштейт, анан мен да комсомолдо иштейм, анан ошондо бир айткан жакшы сөздөр өтө эсимде калды. Манап, сен кийин жакшы чоңоюсуң. Сенин өзү жаралганда стилиң ушундай манап болгонго ылайык деп бир коридордо сүйлөп аттыр. Мен мындай максым болуп ошо Турсун Абжаловичтин кабинетин мурун Турсун Абжаловичтын меселе Адилбаевдики эле мындай өтүп барайтып эле убатамдан. Сен манап болгонго өтө татыктуусуң деп ушинтип айтып аттыр. Сен чоңоюсуң, анткени сенин мүнөзүң, кыялың ошого ылайык деп бир сүйлөп аткан экен да. Бул ушундай, буга мындай аз сандагы адам жагат эле да. Ошо анан мен коллективде көп жыл иштесе дагы ошо агайдын көп эмгектерин биз жакшы билбей калдык. Ушул абдан өкүнүчтүү. Анан агай абдан аракетчил эле, жакшы мамиле жасаган адамдарга өзүнүн мындай акылын, насаатын аябайт эле. Анан ушул көпчүлүк менен бир эле баса айтып кете турган, көпчүлүк менен өтө жакында мамиле түзбөйт эле. Жеке сапатында ушундай бир өзүнүн өзгөчөлүгү бар эле. Анан аракетчил эле. Көпчүлүк ушу аракет кылып, эмгектенип, анан жумуштан кечикпейгүлүү, өз убагында сабак өтүү деген бир өзгөчө артыкчылык белгилери бар эле. Муну өтө баса белгилеп айтсак болот. Анан окуу жай үчүн көп эле эмгек жасады. Окуу жай үчүн ушул өзүнүн кафедра башчысы катары көп китептерди жазды, илим дүйнөсүнө аралашып, ошо чыгармачылык менен иштеп атканда, ошо ден соолугуна байланыштуу ушу көп нерселерине жетишпей калды окшойт. Ушул ооруп, акырында ушул өзүнүн оорусунун айынан ушу көп нерселерге жетишпей калды окшойт. Анан адам катары мындай бир өзүнүн ишине дилгир мамиле жасаган катары биздин эсибизде калды. Бир күндө бир адамга жакшылык кылсам, мен кечинде тынч жатам. Бул сөздү Батим эжеке тирүү кезинде айтканы бар. Батим эжекенин ар бир сөзү жугумдуу болуп, айтканы эч жерде калчу эмес. Окуу жайдын жатаканасында да иш алып барып, айылдан келген аруу жаштарды тарбиялап, алар үчүн сана аркап турчу. Эжекебиз Жалал Абад облусуна караштуу Аксы районунун кызы болот. Университетте 20 жылга жакын эмгектенип, таланттуу кыздардан Акбийке бийчилер тобун түзүп, жетектеген жайы бар. Апам өткөндөн кийин да ошо түшө калып, кийим болсо кийимиме чейин алып берген күндөрү болду да. Базарга алып түшүп алып, пальтону тандатып мынтип. Анан эми экинчи энем болду да, мындайча айтканда. Мен эле эмес, менден башкалар толтура. Эстегендер көп. Ой, айтпа. Өзүнүн балдары, кичинекей бир кыз, бир баласы бар эле.
Андан мурун балдары көп болчу. Мен ошончо жыл тааныш болдум. Эч бир да көз жашын көргөн эмесмин. Ошо мен акыркы жолу барганда өзү айтат эле, мен көз жашымы бирөөнүн, эсиң болсо көз жашың бирөөнүн астында көрсөтпө дейт эле. Көз жаш адамды алсыз кылып көрсөтөт депчи. Анан ошол менин көз жашымды төрттү ал гана көрөт дейт эле да. Кечинде балдарыма да көрсөтпөйм, мен ыйлаганымды көрсөм капа болушат деп. Жүрөктөр ооруп калбасын деп. Ошондо мага ачык айтып ыйлады. Көп нерсесин айтып берди, турмуш тууралуу, ишинде көп нерсе жасалбай калып атат деп. Бирок ошондо деле мен өтүп кетем деп айткан жок да. Жакшы болуп калсам, мындай кылабыз деп баягы үмүт үзгөн жок. Көз өткүчөңдүчү. Ушундай иштерди жасайбыз, мынантебиз деп дагы пландары бар болчу көп. Эң негизги план ошо кандидаттыкты жактоо, балдарына татыктуу тарбиялоо, ушул коомго жакшы из калтырыш керек. Атайын ушундай жашоодо жашап атабызбы, бир адамга жакшылык кылыш керек. Айтат эле, бир күндө бир адамга жакшылык кылып келсем, уйкум тынч болот депчи. Окуу жайда англис тили адистиги боюнча билим берип, өзүнүн улуттуу усуру менен жаштарды жалтантып турган Ахунжанов Мусулманкул агайдын да элеси эсибизде. Жаап жашырууну билбеген, чындыктан тайбаган Мусулманкул агай өзүнүн жашоого койгон принциптеринин өтөөсүнө чыга аткарып, өзгөлөргө үлгү боло алган. Ал 2 уул, 2 кызды тарбиялап өстүрүп, үй бүлөдө да кадырлуу ата болгон. Агай сабакты албетте абдан кызыктуу, анан жогорку деңгээлде өтөт эле. Агайдын сабагына даярданбай баруу, анан сабагына катышпай коюу деген студенттердин арасында катталбайт эле да. Себеби агай талапты аябай катуу кое билет эле, анан тартипти дагы аябай сактайт эле да. Ал мезгилде баардыгыбызга маалым болгондой, мугалимдер менен студенттердин ортосунда субординация катуу сакталат эле. Биз агайдан чынын айтканда коркот элек. Агай абдан олуттуу агай болчу да. Бир белгилеп кете турган сапаты бул жөнөкөйлүк. Абдан жөнөкөй болчу агай. Бой көтөрүү деген агайда жок эле. Агай чындыгында коллективде кадыр-баркка ээ болгон, студенттердин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон ушундай агай болчу. Агай ырга жакын болчу. Ырдайт эле агай. Биз баягы гуманитардык факультеттин жалаңчу эркек мугалимдер чогулуп, Бекмырза Бекболотович дагы биздин кафедранын курамында да. Анан чогуу отуруп, иштен кийин аш уюштуруп отуруп калган учурларыбыз көп эле болду. Ошол учурларда анан кезектеши ырдап калат элек да. Ошондо агай ырдагандарын көп эле жолу көрдүм. Агай аябай жакшы ырдайт эле. Таланттуу болчу. Бекиева Гүлбара тууралуу сөз баштоодон мурда анын адамдык асыл, чыныгы, мээримдүү эне, татыктуу дос, анан кийин зирек, үйдүн тиреги, үй бүлөнүн куту, жакшыркай жолдошунун жагымдуу жары катары элестетем жана ошо жакшы сапаттарына баа берем. Адамды адам катары сыйлай билет эле. Улууну урматтап, кичүүнү ызаттай билет эле. Анан кийин ачык сөз, калыс пикирлүү, бирөөнүн аркасынан эч качандай ушак айтып, учурта ушак айтып, адамдын көңүлүнө эч кандай залал келтирбей эле. Жогорку билимдүү эле жолдошу дагы. Анан ушул кокустан эле ооруга чалдыгып калып, капыстан эле өтүп кетти. Мына ошол капыстан өтүп кеткени Гүлбаранын турмушунда
эң чоң бурулуш болду. Өзүнүн жакын адамын жоготуудан өткөн эч бир кайгы жок экен. Ошонун негизинде ооруга чалдыгып калды. Ооруп атса дагы сабагын калтырбастан ушул жерге өзүнүн милдетин биринчи коюп, анан келип сабагын өтүп, сабакты өтүп бүткөндөн кийин мен дарыланып келейинчи деген сөздөрүмө көп жолу уккам. Бекиева Күлбар эжекебиз окуу жайда 1997 жылдан 2011 жылга чейин педагогика багыты боюнча кызмат өтөгөн. Аял затындагы баалуу сапаттарды ушул эжекеден көрүүгө болот эле. Башкаларга кайрымдуу мамиле кылып, колдоо көрсөтүп, колунан келген жардамын эч кимден аячу эмес. Күйөөсү капысынан дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин анын аркасынан эле эмес өтүп кетти, бир тууган иниси. Анан ушунчалык кейип, сүйлөп, анан кейип, ыйлап, күйөөсү тууралуу көп нерселерди айтар эле да. Айтканда мынча кайгырып эле ыйлай бересиң сен. Мына күйөөңүн эми 40 өтүп кетти. 40 болоюн деп калды. Эми 40 болоюн дегенде иниси өтүп кеткен да. Десем сен билбейсиң. Мага кандай жакындан жардам бергенин, кандай тирек болгонун, мага кандай сырдаш болгонун, мага кандай шарт түзүп бергенин. Үй бүлөдө мага ушундай жакын, же болбосо мен жашоомдо эң жакын адамыман айрылып отурам. Биз ар дайым таасирленип, үлгү тутуп, көзгө жаш ала эскерчү бир агайыбыз бар. Ал устатыбыз Турсун Мамат Абжалов, тарыхчы, философ, студенттардын сыймыктуу мугалими, кесиптештер арасында кадыры сиңген кызматкер, коллективде жагымдуу маанай жарата алган жетекчи, жаш кадрларга устат, теңтуш жоролорго кадырман жолдош эле. Турсун Мамат Абжалов 60-тан ашып өмүр сүргөн болсо, анын 40 жылдан ашуун мезгилин окуу жайдын ишмердүүлүгүнө арнады. Болгондо да жигиттик өмүрүнүн гүлдөп турган учурун, акыл эсинин толуп турган убагын, акыл дараметин, билимин ошемпуга жана жамааттын өсүү өнүгүшүнө арнап кетти. Сүйлөгөн сөзү, басып турганы, кылган иши боюнча бир жетекчини элестетчү мында. Жетекчилик бир мүнөз бар эле. Ушундай окуу жайга баратам, кантип экенмин, эмне болот экенмин, кантип иштешет экенмин, ал окуу жай менен, мугалимдер менен десе, ошол айтып аткан киши айтыптыр. Ал жерге барсаң Турсун Абжалов деген бар. Ошо менен жакшы болуп, ошонун колго алып, ошо менен иштешсең эле болду. Иштешип кетесиң. Ал сөз билги, жөн билги, иш билги жигит эле. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде мына ушундай беделдүү, билимдүү, таланттуу, арытаасын инсандар эмгектенип кеткен. Албетте, окуу жайдын тарыхын терең казсак, мындан да көп инсандар эскерилет. Бул тасмада 2011 жылдан 2021 жылга чейинки окутуучулар көрсөтүлдү. Окуу жай дал азыр эскерилген окутуучулардын курчоосунда бүгүнкүдөй дараметке ээ болуп, коомдогу орду, кадыр баркы күн санап өсүүдө. Биздин ардактуу агайларыбыз жана эжейлерибиздин жаткан жери жайлуу болсун. Азыр жаныбызда, жандап жүрбөсөңүздөр да эмгегиңиздер эсибизде, элесиңиздер жүрөгүбүздө, түбөлүккө жашай берет.